Кытай акыркы 10 жылдын ичинде адам башкарган космостук биринчи миссиясын жакында баштаганы калды. Аталган өлкө космонавттар менен башкаруучу космостук кемесин жана аны учурчу ракетасын өзүнүн мейкиндик агенттигине көчүрүп барды. Бирок кеменин экипажы качан жолго чыгары азырынча белгисиз. Оңдоо жана техникалык тейлөө иштерин жүргүзүү үчүн астронавттар Кытайдын орбиталык космос станциясына 3 айга жөнөтүлөт. Бул Грейс. Ал адамга окшоп робот медайым. Гонконгдогу топ дизайн кылган бул робот медицина тармагында сатка коюлат жана ал COVID-19 илдетинен улам оочолонуп калган карыялар менен баарлашып туруу үчүн жасалган. Анын ичинде орнотулган терминалдык камеранын жардамы менен бейтаптардын дене табын текшерип турса болот. Андан тышкары жасалма акылдын жардамы менен бул робот бейтаптардын эмнеси ооруп жатканын англисче жана кытайча айтып бере алат. Латын Американын алгачкы күндүн энергиясын чогулткан долбоору Чилиде башталды. Атакама чөлүндө жайгаштырылган панелдерди сатып алып жана орнотууга 1,4 миллиард доллар сарпталды. Бул панелдер күндүн энергиясын чогултат жана түнкүсүндө электр кубатын чыгарып турат. Бул долбоордун алкагында 380 миң үй электр жарыгы менен камсыз болот.